Самынды колго жетерлик өлчөмдө алаканга сыгып алуу керек. Таза колдор күнү Бириккен Улуттар уюму жана бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму тарабынан 2008 жылы кабыл алынгандан тарта белгиленип келет. Колду таза жуу менен жугуштуу ичеги карын жана мите курт оорулардын алдын алса болорун кичинекей чагыбыздан бери медиктер айтып кулагыбызга куюп келишет. Бириктирилген манжаларды менен эки колдун тең алаканын айландыра сүргүлөө. Колду чайкагыла, бул чайкаган 20 секундтан кем болбошу керек. Кранды андан соң колду кагаз майлык менен таза кургата сүрүп, ошол кагаз майлык менен крандын бетин жапкыла. Эми силердин колуңар коопсуздукта таза болуп калды. Таза эмес кол аркылуу гепатит, вирустук пневмония, курч вирустук инфекция жана холера жугушу ыктымал. Ошондой эле балдар ич өткөккө кабылса, оор өтүп кээде өлүм менен аяктайт дешет адистер. Мындан улам жарандарды жеке гигиенага өзгөчө көңүл бурууну эскертишет. Ошондой эле акча, таза эмес жер жемиш аркылуу да жугуштуу ооруларга чалдыгуу мүмкүн. Буга байланыштуу дарыгерлер илдеттерди, анын ичинде коронавирусту алдын алууга чакырат. Бет каптагынуу коомдук жайларда ошол эле аралыкты сактоо, 1 метр аралыкты кем эмес. Ошол эле колду самындап жууп, антисептик, спирт антисептигин колдонуу жана бөлмөлөрдү желдетүү. Азыркы ошо күз мезгилде күчөгөнүн себептердин бири ошо бөлмөлөр желдетүү бизде азайды кескин түрдө. Вирустарга каршы турууда иммунитетти да бекемдөө зарыл. Стресстен оолактап, таза абада сейилдеп, физикалык активдүүлүктө болуу шарт. Качан биз шалакылык кылып, кайдыгерлик кылып, күзүндө тойлор болуп кетти, чектөөлөргө карабастан. Ошондо эрежелерди буздук, дароо эле эмне бизге кайра оору эскертип атат, этият болгула деп. Ошо этият болойлу. Колдон келишинче. Бул эми эпидемия бир топ убакытка чейин созулушу мүмкүн. Адистер айтуусу боюнча дагы бир жарым 2 жылга чейин дагы улам өйдө ылдый болуп атып, анан кийин качан баардыгыбыз мисалы бир сыйра иммунитет пайда кылмайынча бул илдеттен оңой мындай 1-2 күндө кетип калбайт. Айта кетсек, бир күндө Кыргызстанда 196 бейтап ковидтен айыкканы менен кечээден бери оорудан 5 киши каза тапты. Дагы 388 кишиден коронавирус аныкталгандыгын республикалык штаб кабарлады. Вирус жуктургандардын арасында 32 медицина кызматкери бар. Бир күндө Жалал Абад облусунан 86, Баткен облусунан 83 жаңы учур табылды. Ошондой эле Бишкек шаарынын 59, Ош шаарынын 55, Ош облусунун 50 жашоочусу вирус жуктуруп алган. Чүй облусунун 19, Ысык Көл облусунун 19, Талас облусу 16 жана Нарын облусунун 1 тургуну илдет илештирген. Ушуну менен пандемия башталгандан тарта инфекцияны жуктуруп алгандардын саны 50.589га жетти. Анын 45.000ден ашыгы айыкса, оору 1099 адамдын өмүрүн алды. Ушул тапта ооруканаларда 2000ден ашык бейтап жатса, 1847 киши амбулатордук дарылоодон өтүүдө. Адистердин болжолдуу маалыматтарына караганда, кыргызстандыктардын 60%дайы коронавирус менен оору элек. Ошондуктан ден соолукту түрдүү дарттардан сактай турган, жөнөкөй бирок маанилүү болгон санитардык нормаларды сактоого кайдыгер мамиле жасабоону адистер белгилешет. Мерим Дүйшөналиева, Эмил Талайбек уулу, Пирамида.